Курманбек Осмонов, экс-депутат, президенттин милдетин аткаруучу президенттин бардык ыйгарым укуктарына ээ боло албайт. Назарньюз маалымат агенттиги мыйзамдын ийине жибине чейин билген Курманбек Осмоновду кепке тартып, президенттин милдетин аткаруучунун ыйгарым укуктары тууралуу сүйлөштүк. Курманбек мырза, Садыр Жапаров 2 чылбыр бир тезгинди колго алып, бир эле учурда президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр болуп иштегенине мыйзам жол береби? Кыргыз Республикасынын Конституциясында Кыргыз Республикасынын президентинин жана премьер-министрлик кызматын ар бир адам аркалаганга жол берет. Аны бүгүнкү жогорку кеңештин жыйынында спикер Канат Исаев тарабынан айтылды. Ошондой эле президенттин милдетин аткаруучу жана ошол эле мезгилде премьер-министрдин милдетин аткарган адам президенттик шайлоого катышууга укугу жок болуп калат. Президенттин милдетин аткарган адам президенттин бардык ыйгарым укуктарына ээ болобу? Президенттин Конституцияда жана мыйзамдарда каралган бардык функцияларын, ыйгарым укуктарын аткарууга президенттин милдетин аткаруучунун толук укугу жок. Президенттин милдетин аткаруучу президенттин бардык ыйгарым укуктарына ээ боло албайт. Тагыраагы бул жагынан укугу чектелген. Анын себептеринин бири мыйзамда көрсөтүлгөн. Сооронбай Жээнбеков экс-президенттигин макамына ээ болушу керекпи? Сооронбай Жээнбеков отставкага кетери менен экс-президенттигин макамды алды. Экс-президенттигин макамдан ажыратуунун себептери, негиздери, тартиптери да ошол эле мыйзамдарда көрсөтүлгөн. Эми андан ажыратпаса деле керек. Баса, Өмүрбек Текебаевдин кайра мандатына ээ болушу мыйзамдуу эле болдубу? Азырынча туура же туура эмес деп айтуу кыйын. Мыйзамда так көрсөтүлгөндөй негиздер жок. Анын соттуулугу жөнүндө маселе да бөдөмөк. Садыр Жапаров элдин, мамлекеттин жүгүн көтөрө алабы? Садыр Нуркожоевич Жапаровду мен билем. Саясатта кыйла такшалып калган. Мамлекетти өнүктүрүп кете алабы? Элдин жүгүн тартып кете алабы? Ошого ишенели, үмүт арталы. Ишенич артып туралы. Убакыт баарын көрсөтөт. Булак Назарньюз KG. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону 20 декабрда өткөрүүнү пландоодо. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону 20 декабрда өткөрүү максатка ылайык деп эсептейт. Бул тууралуу аталган комиссиянын маалымат кызматынан кабарлашты. БШКнын маалыматына ылайык жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоону өткөрүү дайындалгандан кийин 2 айдын аралыгында уюштурулушу керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 20 декабрда парламенттик шайлоону өткөрүү максатка ылайык деп эсептейт. Себеби 2020 жылы бүткөнгө чейин добуш берүүнүн жана шайлоонун жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек деп айтылат маалыматта. Ошол эле учурда БШК кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында сунушталып жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси чечилиши керектигин белгилейт. Шайлоо босогосун жана көрөөнү азайтуу. Номер 2 форма менен добуш берүүнүн жол жобосун татаалдаштыруу. Тагыраак айтканда шайлоо участкасын бир жолу гана алмаштыруу. Бир облустун ичинде шайлоо дарегин өзгөртүүгө тыюу салы. Шайлоого 30 күн калганга чейин даректи өзгөртүү. Жасаган иштери шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга негиз болгон саясий партияларды кайра шайлоого катыштыруу же катыштырбоо маселесин жөнгө салуу. Булак Назарньюз KG. Реформа партиясы жемкорлукка каршы күрөштө Жапаровго сунуш жолдоду. Реформа партиясы бийликти эски күчтөрдөн тазалап, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү жаатында мамлекетке колдоо көрсөтүүгө даяр. Партиянын төрайымы Клара Сооронкулова өкмөт башчы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго жазган кайрылуусун 17 октябрда Фейсбукка жана жалпыга маалымат каражаттарына жарыялады. Партия натыйжалуу күрөш жүргүзүү үчүн мүлктүк иллюстрацияга багытталып, декларацияга маалыматтар менен мүлктөрдүн дал келүүсүн аныктаган көз карандысыз комиссия түзүүнү сунуш кылууда. Партия Жапаровго комиссия тууралуу жобонун долбоорун сунуш кылып, анын курамына жарандык коомдун өкүлдөрү да кошулууга тийиш экенин билдирди. Негизинен жарандык коомдун өкүлдөрүнөн куралган Реформа партиясы 4 октябрда өткөн жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого катышкан, бирок 7% чектен өтө алган эмес. Булак Чындык медиа. Президенттик шайлоонун күнү белгиленди. Кыргызстанда президенттик шайлоо 2021 жылдын 17 январында болот. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. Белгилей кетсек, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өз эрки менен отставкага кеткен. Ал эми президенттин жана премьер-министрликтин милдетин аткаруу Садыр Жапаровго өттү.
Нурлан Насиптин эжеси Элизада турмушка чыкты. Ырчы Нурлан Насиптин жаңыдан чыгармачылыкка аттанып жаткан бир тууган эжеси Элизада Насипбекова турмушка чыкты. Бул тууралуу ырчылардын Instagram баракчаларынан көрүүгө болот. Эскерте кетсек, Элизада Насипбекованын мурунку жолдошу каза болуп калган. Андан бир уулу бар. Булак аргумент KG. Самат Курманкуловго генералдыкты берип алып койсо болбойт беле. Эмне мынча шашылыш? Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетип баратып, Ички иштер министрлигинин орун басарлары Алмаз Оразалиевке, Мирлан Каниметовго жана Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Малик Нурдиновго генералдык чиндерди таратып кетиптир. Бирок булардан кем эмес милицияга кызмат өтөгөн Койташ операциясында оор жаракат алган Самат Курманкулов унутта калганы адилетсиздик болуптур. Эки достун терешинен канча жарандарыбыз жабыркады. Койташ окуясынын залыкасы бүгүн да унутулбай турат. А кездеги Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн начальниги Самат Курманкулов коомдук коопсуздукту, тынчтыкты сактоо үчүн башына оор сокку алган. Сооронбай Жээнбеков баалап койсо болбойт беле. Булак арба KG. Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековго эмне берди? Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун алгачкы жарлыгы экс-президент тууралуу болду. Жарлыкка ылайык, Сооронбай Жээнбеков өмүрүнүн аягына чейин мамлекеттин эсебинен бөлүнгөн жан сакчылар менен жүрөт. Сооронбай Жээнбековго жана үй бүлөсүнө мамлекеттин эсебинен медициналык кызмат көрсөтүлөт. Сооронбай Жээнбековго өмүрүнүн аягына чейин президенттин айлыгынын көлөмүнүн 75% төлөнөт. Президенттин айлыгы жогорулаган сайын Сооронбай Жээнбековдун айлыгы дагы көбөйүп турат. Сооронбай Жээнбековго өмүрүнүн аягына чейин Аларча резиденциясынан мамлекеттик үй бөлүнөт. Ошондой эле резиденциядагы расмий залдарга акысыз иш-чараларды, жолугушууларды өткөрө алат. Сооронбай Жээнбековго байланыш кызматтары мамлекеттин эсебинен төлөнөт жана аэропорт, автовокзал, темир жол вокзалдарынан дагы акысыз пайдалана алат. Сооронбай Жээнбеков кол тийбестик укугуна ээ болду. Ал президент кезинде аткарган же аткарбаган иштери үчүн жоопко тартылбайт. Ошондой эле аны кармаганга, камаганга, тинткенге, суракка алганга болбойт. Базар Коргондогу тургундар Кытайдан алынган карызды төлөө үчүн акча чогултуп баштады. Базар Коргон районунда жергиликтүү тургундар Кытайдан алынган карызды төлөө максатында элдик фонд ачып каражат чогултушууда. Бул тууралуу Турмуш басылмасына аталган фонддун төрагасы Курстанбек Акылбек уулу билдирди. Анын айтымында ушул тапта банктык эсептер иштеп, колдоо көрсөткөндөр четинен чыгууда. Өзүм кесибим боюнча мугалиммин. Райондун Могол айыл аймагына караштуу Правда айылындагы Жуманаалы атындагы номер 15-орто мектебинде математика мугалими болуп, 5 жылдан бери иштеп келе жатам. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2023-жылдан тарта биздин мамлекет чет өлкөдөн алган карыздарын төлөй баштайт. Карыздын басымдуусу Кытайдан, тактап айтканда, 1 миллиард 700 миллион доллар экени баарыбызга маалым. Жаштардын эртеңки келечеги үчүн тынчсызданып, айыл тургундары банктык эсеп ачып, каражат чогултууну колго алдык. Биздин бул кадамды кубаттагандар да, тескерисинче сындагандар да болуп жатат. Көбүнчө чет жерде иштеген мигранттар, өзүмдүн кесиптештерим колдоо көрсөтүшүүдө. Азырынча фонд тууралуу социалдык тармактарга жайылтып, колдоо көрсөтүүчү тараптар менен байланышып жатабыз. Элдин ишенимин актоо өтө жоопкерчиликтүү. Ар бир түшкөн каражат боюнча маалыматтар берилүүдө. Каражат чогулганда жеке өзүбүз элдин салымын мамлекеттик тиешелүү жетекчилерге тапшыралы деген пландарыбыз бар. Ушул тапта банктык эсептер иштеп жатат. Жакынкы күндөрү элдик фондду Юстиция министрлигинен каттоодон өткөрөбүз, деди фонддун төрагасы Акылбек уулу. 31-июлга карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 824 миллион доллар болгон. Анын ичинен 4 миллиард 169 миллион доллары тышкы карыз. Ал эми 654 миллион доллар ички карыз. Тышкы карыздын басымдуу бөлүгү көп тараптуу жеңилдетилген насыяларга тиешелүү. 1 миллиард 776 миллион доллар Кытайдан алынган. Булак Турмуш KG.